Салам достор. Дайрекке келген каттарды, комментарийге жазылган ой-пикирлерди, суроолордун баарын окуганга аракет кылам. Суроолоруңар менин кийинки макалаларымдын, видеолордун темасын тандаганга жардам берет. Менин видеолорум арасында сиздерге жаккан видеолорду, макалаларды досторуңар менен, тааныштарыңар менен, туугандарыңар менен бөлүшкөндү унутпагыла. Эгерде видео сизге жакса, балким аларга дагы жагып, айтиге алар батыраак кирет жана ошол жактан туура маалыматты алып, туура багытты тандап, жашоон өзгөрткөнгө чоң салым кошкон адам болуп калаттырсыз. Менин видеолорума лайк басканды же дизлайк басканды да унутпагыла, комментарийлерди жазып, дагы идеяларыңар болсо бөлүшкүлө. Бул видеодо эң көп суралган суроолорго жооп аласыңар. IT деген эмне? IT Information Technology. Кыргызча маалымат технологиясы деген жалпы түшүнүктү билдирет. Маалымат технологиясы компьютерди колдонуп ар кандай маалыматтарды иштеп чыгуу, сактоо жана башкаруу болуп эсептелет. IT бул океандай чоң тармак жана анын ичинде миңдеген кесиптер бар. Эмне үчүн IT маанилүү? Учурда дүйнө бизнестеринин дээрлик бардыгы ITнин жардамы менен ишке ашат. Дүйнө жүзүндөгү миңдеген ар кандай сферадагы бизнестердин атайын IT департменттери бар. Аларга жылына миллиондогон IT профессионалдар талап кылынат. Азыр IT заманбап кесип болуп эсептелет жана маянасы эң жакшы. Аралыктан иштөө мүмкүнчүлүгү бар. IT кесибине кандай окуйбуз? 9-класстан кийин окууну каалагандар IT колледждерден окусаңар болот. Мисалы, Политехте, Аутсада, Ала Тоо университеттеринде 9-тан кийинки программа бар. 11-класстан кийин вуздун компьютердик илимдер сыяктуу IT факультеттерине тапшыргыла деп кеңеш берем. Ал эми жогорку билими бар жана өзүнүн кесибин жактырбаган жана убактысы аз адамдарга кыска мөөнөттүү IT курстары туура келет. Вуздарда кандай IT багыттары бар? Компьютерная инженерия, программное обеспечение, дизайн и высокие технологии, прикладная математика и информатика, информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, программная инженерия и социальные трансформации. Ошол сыяктуу көптөгөн дагы багыттары бар. Кандай IT жумуштары бар? DevOps engineer, data scientist, software engineer, full stack developer, information security analyst, computer system analyst, web developer, IT manager, computer research scientist, system administrator, big data engineer, mobile application developer, data architect, cloud engineer, QA engineer, cloud solutions architect, applications architect, business intelligence developer, database administrator, site reliability engineer, computer tech support specialist, computer network architect, solutions architect, web designer. Жана будан сырткары ушул сыяктуу жүздөгөн кесиптер бар. IT курстар кимдер үчүн? Заманбап кесиптин ээси болуп, жакшы маяна, жакшы жашоону каалагандар үчүн. IT тармагында ар бир адам ийгиликке жетсе болот. IT курстар башка багытта жогорку билими бар, кесибин жана азыркы жумушун алмаштырууну эңсегендерге туура келет. Кыска убакта тонналаган маалымат кабыл алууга даяр жана мотивациясы күчтүү адамдар кыска мөөнөттүү курстан кийин чоң ийгиликтерди жарата алат. ITни 30 жаштан кийин үйрөнсө болобу? Албетте болот. Билим алууга эч качан кеч эмес. АКШда 40-50 жаштагы 2-3 балалуу, 2-3 дипломдуу байке эжелерибиз IT үйрөнүп чоң ийгиликтерди жаратып жатышат. 2008-жылы Кентаки штатында жапырт жумушсуз калган шахтерлор код үйрөнүп программист болушкан. Эң башкысы каалоо жана аракет керек. Балдарга ITни канча жаштан окутуу керек? ITни үйрөнүү эч убакта кеч же эрте эмес деп ойлойм. Мисалы, АКШда атайын балдардын логика жана креативдүүлүгүнө басым жасаган IT проекттер жана курстар бар. Coding for Kids деп коюшат. Алардын максаты
Кызыктуу оюндар аркылуу балдардын айтиге болгон кызыгуусун арттыруу болуп эсептелет. Андан сырткары, мектепте программалоо сабактарын тандап окууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Диплому жок жумушка кирсе болобу? Ооба жана жок деп жооп берсем болот. Көптөгөн IT компаниялар катардагы программисттерден диплом талап кылбайт. Алар тажрыйба, сертификат жана интервьюңуздун жыйынтыгына карап жумушка ала берет. Бирок карьердик баскыч менен өсүү үчүн IT менеджерден жогорку кызматтарга диплом талап кылынат. Онлайн окуу менен класска барып окуунун айырмасы эмнеде? Класска барып окуган интерактивдүү жана эффективдүү болот. Бул IT дүйнөсүнө жаңы аралашып жаткандар үчүн оптималдуу деп эсептейм. Инструктор менен удаленно окуган класстагыдай эле эффективдүү. Жолго убакыт кетпейт. Онлайн платформалардан IT окуп жумуш табууга болот. Ал үчүн дисциплина жана күчтүү эрк керек. IT курстардын мөөнөтү канча? Багыттарына карап ар кандай болот. 3 ай, 6 ай, 12 ай болушу мүмкүн. 2 ай окуп жумушка киргендер да бар. IT курстардан окуп жумуш тапса болобу? Ал сиздин аракетиңизге жараша болот. Эгерде 6 ай бою күнүнө 8 саат, жумасына 7 күн майын чыгарып окусаңыз, жумушу жок калбайсыз. IT окуган кыйын эмеспи? Жашоодо жеңил жумуш, бекер тамак жок. Кандай кесип жумуш болбосун, ийгиликке жетүү үчүн мээнет кылыш керек. Ар ким өзүнүн жашоосуна өзү жоопкерчиликтүү. Жеңил бекер тамак издеген адам капканга түшөт. ITде иштеген көзгө ден соолукка зыян эмеспи? Компьютерден бат-бат тыныгуу алып, көзгө көнүгүү жасап жана жумуштан кийин регулярдуу кардио кылып турган адамга зыяны тийбейт деп ойлойм. Программисттер көзүн талытып экран караган үчүн айлык алышат. Ал эми күн-түн смартфон карап, убакыт өткөргөндөн, интернетке акча кетиргенден башка пайда таппайт. IT тынч, пайдалуу жана таза жумуш. Ушул видеону пайдалуу деп тапсаңыз, комментарийге ой пикириңизди, сурооңузду жазганды унутпаңыз. Ушул сыяктуу слайд видеолорду көп тартканга аракет кылам.